Кыл болот бул. Ошо кыл үзүлүп калса, муравейиңиз жүрбөй калат. Эгер сиздин электро муравейиңиз бузулуп калган болсо, биринчи очередь эмнеден карашыңыз керек? Мен сизге көрсөтүп коеюн. Биринчи очередь мындай мультиметр алышыңыз керек. Мультиметр алып туруп, 200га коесуз дагы аккумулятор текшересиз. Мынакка келиңиз. Плюс-минус текшересиз. Плюс-минус текшергенде 6 аккумулятор болсо 72 вольттон өйдө чыгыш керек, 5 аккумулятор болсо 60 вольттон өйдө чыгыш керек. Эгерде бул жерден 60 вольт чыкпай бир нерсе болуп атса, ток аз чыгып аткан болсо, анда ар бир аккумуляторду мында текшерип көрөсүз. Текшергенде 12ден өйдө болуш керек. Көрөсүзбү? 12. Андан кийинки причина. Бул жака келесиз, келип туруп, любой көп эле муравейлерде бар, ачканда могундай. Предохранительдерди ачып туруп, карайсыз. Ичинде кичинекей кыл болот бул. Ошо кыл үзүлүп калса, муравейиңиз жүрбөй калат. Андан кийинки причинасы. Бул жакты ачасыз. Бул жакты ачып караганда, мына замок турат го. Замоктукуна көттөрдүкүнө суу кирип, кыштан кийин суу кирип туруп, окисление болуп калат. Окисление болгондон замок астабыз дагы иштебей калат. Кимге кызыктуу болсо, Ампербайк баракчасына каттала кетиңиздер, комментариядан жазыңыздар. Дагы да болсо ушундай көп видеолорду чыгара беребиз. Бардыгыңыздарга ассаламу алейкум.